Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel murselin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı musulmandar, urmatlı zamandaşlar. Barыңızдарdı жарқырап жайнап кирип келген Рамазан айыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү эфирде ыйык Рамазан айы 2025 Марва ТВда жана Насихат радиосунда сиздер менен байланыш турганыма өтө кубанычтамын. Аллах Таала ушул ыйык айларга кайра жеткиргенине бейесеп шүгүрлөр болсун. Аллах Таала улуу зат ушул өзүнүн сөзү Кур'ан-ы Керимдин шарапаты менен, Кур'ан-ы Керимдин улуулугу менен бир канча нерселерди дагы даражасын өтө бийик кылды. Мен эсептеп өтөм, жакшылап көңүл буруңуздар. Аллах Тааланын сөзү болгон Кур'ан-ы Керим аркылуу кайсы нерселер, кайсы аймактар, кайсы айлар жана кайсы адамдар бийик даражага ээ болду. Биринчиден көңүл бурабыз. Куранды Аллах Таала тараптан вахий кылып, элчи болуп ким алып келди? Албетте баарыбыз билебиз, улуу периште Жабраил алейхиссалам. Жабраил алейхиссаламдын мартабасы улуу, мартабасы бийик, бардык периштелердин эң сымбаттуусу, кымбаттуусу жана башчысы болгонунун бир гана себеби ал Аллах тараптан Куранга чейинки 3 китепти жана Кур'ан-ы Керимди жерди көздөй, ааламды көздөй, бизди көздөй алып түштү. 23 жылда пайгамбарыбызга аят, сүрө Меккеде, Мединада, жолдо, ажылыкта, Рамазанда кылып үзүп алып түштү. Демек Жабраил периште ошол биз санай турган, биз эсептеп өтө турган нерселердин, заттардын биринчиси экен. Улуулугунда шек жок. Ал периштенин даражасына эч кайсы башка периште дал келе албайт. Баарыбыз бир добуштан ошого макулбуз. Эң периштелердин зору ким? Бул Жабраил алейхиссалам. Себеп эмне? Бул Кур'ан. Экинчиси, бул Жабраил алейхиссалам кайсы шаарды көздөй Куранды алып түштү. Эми Куран алып келе жаткан периштени ошондой Аллахтын керемети менен, кудурети менен ошондой бийик даражага көтөрүп, эми кайсы жака бара жатат? Ошол периште жана Куран. Демек Мекке жана Медина. Мекке Медина шаары дүйнө жүзүндөгү бардык шаарлардан, аймактардан, тоолордон, деңиздерден, талаалардан, чөлдөрдөн эң бизге мартабалуу ыйык Алла Тааланын эки шаары. Бирөөсүндө пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам төрөлгөн, Мединада болсо жерге берилген. Бул эки шаардын эки мечити жана ал жерге барганда эхрам байлап сөзсүз ар бир мусулман киши умра кылуусу жана пайгамбарыбыздын кабырын зыярат кылуусу жана ошол жерге барганда окулган намаздардын, зикир садакалардын жана орозолордун сооптору 100 миңдеп ашып кетүүсүнүн бир гана себеби ал жерге жанагы эле бардык нерсени касиеттүү кылып салчу Куран түшкөн. Куран Кыргызстанга түшсө, же Россияга түшсө, же Кытайга түшсө, же Африкага түшсө, ал жерлер дагы ошондой Аллахтын кереметтүү Кураны түшкөнү себептүү ошондой касиеттүү болуп калмак. Ал эми Куранды Алла Таала Меккеге жана Мединага түшүргөндүктөн шаарлардын тажысы, бүткүл ааламдагы бардык мечиттердин эң башчысы Кааба, кыбла. Биз ал жака карап намаз окуган, центр, ордо ошол Кааба
Меккеде курулгандыктан, Алла Таала ошол жерге Кур'ан-ы Каримди түшүргөндүктөн, демек Мекке, Медина ошондой башка жер шаарындагы аймактардан жакшысы болуп калды. Эки нерсе болду. Биринчиси периште, экинчиси Мекке, Медина. Үчүнчүсү, макул Кур'ан түшкөн жерди, шаарды ошондой ыйык кылыптыр. Эми ал Кур'ан кимге түштү? Бир жөнөкөй 40 жаштагы жетим чоңойгон, өтө адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү, бирөөгө бир зыян тийбеген, өтө адилеттүү, чынчыл, аманатчыл болгон араб жигит, Курайш уруусунан чыккан Мухаммед деген пайгамбарга Кур'ан түшүрүлдү. Албетте, ошол бир тоодо Мухаммед пайгамбарыбыз 40 жашында ошол жерде өзүнүн ата бабасы болгон Ибрахим алейхиссаламдын жолун жолдоп, бир үңкүргө барып, элден оолак болуп, шаардагы ызы-чуудан, шаардагы жанагындай соода сатык жана башка адамдардын ар кандай алдамчылык, бузугушулук, ушунчалык бир адам затынын жахилият деген доор, кара мүртөздүк, же болбосо сараңдык, өтө бир адамдын жашоосунан чегинен чыгып бараткан коомдо өзүн ыңгайсыз сезип, чар тарабында буддаларды коюп, ташка сыйынып, отко сыйынып, көрүнгөн нерсеге сыйынып кеткен учурда, бул алкымы таза пайгамбарлардын урпагы болгон эң акыркы пайгамбар Мухаммед алейхиссалам эмне кылды? Ошол тоого чыгып, элден оолак болуп, Кудайга түздөн түз кандайдыр бир жол менен сыйынууну ыраа көрүп, үңкүргө барганда, жанагы эле Жабраил алейхиссалам келип, "Иқра", оку деди. "Ласту ана биқариин", мен окуй албайм. Мен сабатым жок, кат тааныбайм, мен бирөөдөн тамга үйрөнгөн эмесмин, мен окуй албайм. "Иқра бисми раббикаллази халак", сени жараткан Раббиңдин ысмы менен оку деген аят түштү. Демек пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жүрөгүнө, пайгамбарыбыздын өзүнө Жабраил алейхиссалам кадимкидей сымбаттуу болуп көрүнүп, ушундай пайгамбарыбызды бир кучактап оку деп, кыскасы Кур'андын доору түшүп, андан мурдак Иса алейхиссаламдын доору бүтүп, Кур'ан ошол Мухаммед пайгамбарга түшкөндүктөн, ошол пайгамбар башка пайгамбарлардын дагы имамы болду, бардык пайгамбарлардын дагы башчысы болду. Эки дүйнөдөгү эң барктуу, кадырлуу башчы, акылдуу жана данышман адам Мухаммед пайгамбар аталды. Бир гана себеп, ошол Аллах Тааланын Кур'аны түшүрүлүп, пайгамбарчылык милдет мойнуга жүктөлгөндүктөн, ошол Кур'ан ал кишини дагы эмне кылды? Эң бийик даражаларга көтөрдү. Демек Кур'ан ошол пайгамбарыбызга түшүрүлгөндүктөн, Мухаммед пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардын дагы, адамдардын дагы, жиндердин дагы, бул ааламдагы бардык нерселердин башчысы жана Аллахтын астындагы эң сүйкүмдүү пендеси болду. Макул, ал пайгамбарга түшүрүлүптүр. Мына Рамазан айы кайдан мындай бардык айлардын сардары жана бардык айлардын султаны болуп калды десек, ошол эле Кур'ан-ы Каримдин ичинде айтат Аллах Таала: "Шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан", бул Рамазан айы ушундай ай, анда Кур'ан түшүрүлдү дейт. Демек, Кур'ан ошол Рамазан айында түшүрүлгөндүктөн, калган 11 айдын ичинен дароо даражасы көтөрүлдү. Көрдүңүзбү? Мунун баарын даражасын ким көтөрүп атат? Аллахтын сөзү болгон Кур'ан. 30 пара Кур'ан. Биз ошол таравиде күнү окуп жаткан Кур'ан ушул айды дагы башка айлардан султаны кылып койду. Башка айларда бир нафил намаз окусаңыз, нафил намаз болуп эсептелет. Эгер бир парз намаз окусаңыз, бир парз болуп эсептелет. Ал эми Рамазан айында бир нафил намаз, жөн эле ашыкча бир убактыңыз болуп калды, 2 рекет намаз окуп коюн Аллах үчүн деп нафил намаз окусаңыз, башка учурларда парз окуганчалык сооп болот. Ал эми фарз намазыңыз болсо 70 жолу фарз намаз окуганын сообу жазылат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул айдын ушундай болуусунун бир гана себеби бул айда Кур'ан түшүрүлгөн. Бул айда Аллах Таала "Кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум" деп буйрук берген. Ушул Рамазан айында силерге орозо кармоо
тыйынуу, жегенден, ичкенден жана жыныстык катнаштан болуудан тыйылуу фарз кылынды. Силерге белгиленди, буйрулду. Кама кутиба алалладина мин qablikum. Силерден мурдагы үммөттөргө ушундай эле орозо фарз кылынгандай. Демек, орозо айында, Рамазан айында Аллах Таалага итаат кылып, тыйылуудан сырткары дагы бир канча амалдарды аткарууубуз өтө бул айды дагы көркүнө чыгарат. Ал эмне? Ошол эле Куранды биз таравиде уккандай эле өзүбүз дагы күнүгө Куран окуп туралы. Билген сүрөлөрүңүз, 10 сүрө билесизби? Ошо 10 сүрөнү биз мисалга 4 минутта окуйсуз, 5 минутта окуйсуз, 10 минутта окуйсуз. Ошону бир жолу окудуңуз, 10 минут өттү. Дагы бир жолу окудуңуз, 20 минут өттү. Дагы бир жолу баарын окуп чыктыңыз, жарым саат өттү. Кыскасы бир жарым саатка чейин бир убакытты ажыратып, ошол Куран окуңуз. Сизге бир сунуш. Орозо айын кантип өткөрүш керек? Куран окуңуз күнүгө билген сүрөлөрүңүздү. Эгер билбесеңиз, ошол кыргызча китептерден окуңуз. Эгер Куран жаттагансыз, билесиз жана окуй аласыз, анда жаңы сүрөлөрдү, жаттаган эмес сүрөлөрдү Бакарадан баштап окуй баштаңыз. Кыскасы жарым саат сиз билген, билбеген, ошол бардык көзүңүз менен окуй албаган Куран менен алек болуңуз. Кыскасы Куран менен алек болуңуз. Экинчиси, күнүгө ошол тахаджуд намазын окуйсуз, сиз деле саарлыкка турганда, зуурлукка тургандан кийин ошол тахаджуд намазды окуп туруп, андан кийин сиз тамак жеп, анан дуа кылып, багымдат намазга чейин бир аз убакыт бар да, ошол убакытта эмне кыласыз? Дуа кылыңыз, бата кылыңыз. Бата бул Рамазанда айрыкча тахаджуд намаздан кийин саарлык учурунда өтө кабыл болуучу убакыттардын бири. Ошон үчүн дуа кылыңыз, аны дагы убактысын көбөйтүңүз. Бүгүн 1 минут, орозонун аягына чейин сиз жарым саат бата кылганда көнүп калыңыз. Бата кылганда эң биринчи өзүбүздүн кемчиликтерибизди айтабыз Аллах Таалага. Аллах Таала, мен ушундай күнөөкөрмүн, мен алсыз пендемин. Аллах Таала, сен улуусуң. Аллах Таала, мен ушундай кемчиликтүү адаммын. Аллах Таала, сен мага ушундай улуу пайгамбарды жибердиң. Ал бизге толук дин алып келди. Биздин саламаттыгыбыз үчүн, биздин бардык бактылуулугубуз үчүн ошол динге салым кошконго, динге амал кылганга бизге тоофик берген. Мен күнөөлөрүм кечирген, ата-энем күнөөсүн кечирген, туугандарымдын, кошуналарымдын, досторумдун, өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечирген деп күнөөдөн сактанууну көп дуа кылалык. Андан кийинкиси зикир. Кудайды эстөө. Кудайды эстөө эки түрлүү болот. Биринчиси, өзүңүз дагы эстеп туруп, бирөөлөргө дагы эскертүү. Бул кадимки эле даават, үгүт, насаат деген сөз. Сиз өзүңүз Кудайды эстеп, оюңузга тутуп, улуулугун айтып, бирөөлөргө дагы эскертсеңиз, бул өтө күчтүү зикир болот. Субханалла, Аллах Таала бардык айыптардан таза, Аллахка мактоолор болсун, Алла улуу деп көздү жумуп алып, сопу болмондо зикир тартып отуруу бул өтө кооз нерсе, Кудайга өтө жаккан нерсе. Алла Таала турсаңар, отурсаңар, жатсаңар, ар кайсы жерде мени эстегиле дейт. Ал эми биз туруп алып туруп, ошол эле өзүбүз ойлоп жаткан Аллах улуу экенин, Аллах кадыр зат экенин, Аллах ырызкы берүүчү экенин, Аллах угуп туруучу, билип туруучу экендигини элге дагы айтсак, бала чакабызга айтсак, досторубузга айтсак, жакындарыбызга айтсак, анда гүл үстүнө гүл болот. Бул өтө бир зикирдин дагы жакшысы болот. Ошон үчүн зикир кылабыз, Кудайды өзүбүз жалгыз эстейбиз, жаныбыздагыларга да эскертебиз. Кыскасы күнүгө Кудайды эстеп туруу. Ал эми төртүнчүсү болсо, бул намаздарды өз убагында калтырбастан окуу. Намазды өз убагында окуу, азан айтылды, дароо бардык ишибизди таштайлы. Айрыкча орозо айында, Рамазан айында эмне кылабыз? Ошол бардык ишибизден эң зарылы намаз болсун. Тамак ичилбейт, даарат анча деле сыны өрбөйт Рамазан айында. Бир алдыңыз дааратты бир канча намаз окусаңыз болот. Ошон үчүн күнүмдүк кылган ишибиздин эң зарылы Рамазан айында айрыкча эң зарылы намаз болсун. Ошон үчүн намазды калтырбай өз убагында окуйлуу. Анан Рамазан айында бул мындай түшүнсөк болот да, жанагы күзүндө буудай бышкан учурда ушундай бир сезон өзүнүн убактысы келет. Ошол бир 15 күн ичинде, 10 күн ичинде бардыгы не кылат? Ошол буудайды жыйнап алыш керек болот.
Болбосо шамал болот, жаан болот, жана буудай жатып калат, же жанагы чычкандар жеп кетет, же таранчылар жеп кетет. Кыскасы, өтө аз убакыт берилет. Ошол убакытта баарын эмне кылыш керек? Кызылчаны, алманы, малинаны, буудайды терип алыш керек болот. Өзүнүн өтө кыска убактысы болот. Ошондой эле бир ай ошондой бир сооп жыйнап калууга, Кудайды ыраазы кылып калууга, кечиримдүү болуп калууга, жанагындай капа болуп жүргөн адамдардан кечирим суроого, жана сизден капа болуп жүргөндөрдү кечирип жиберүүгө, баардыгын эмне ушул сезон. Ушул убакытта биз эмне кылабыз? Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн берешем болобуз, кечиримдүү болобуз, жана эң негизгиси ушу Рамазан айында 4 нерсени мен сиздерге өзгөчө баса белгилеп айтам. Ла илаха иллаллах деген сөздү айтыңыз. Тилиңиз чарчап, эсептей албай калганга чейин айтыңыз. Ла илаха иллаллах, настагфируллах, астагфируллах деп айтыңыз. Жана биз таравиде намаз окуганыбызда таспих айтылат. Ошондо акырында бир канча сөз хор менен айтылат. Ла илаха иллаллаху настагфируллах, насалукал жанната ва науду бика минан нар. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер Рамазан айында ушул 4 сөздү айткыла. Ансыз айлаңар жок. Ошол ансыз силердин эч кандай айлаңар жок. Себеби биз бир жака барууга эч айлабыз жок болсо, ошонун айласын табабыз да, билет алабыз, акча алабыз, сүйлөшөбүз, жана башка машинаны камдайбыз, бензин куябыз. Ошондой эле Аллахты ыраазы кылууга, Рамазан айыны өзүнүн деңгээлинде эң жакшы өткөрүүгө бир айла ушул экен. Ла илаха иллаллах деп айтыңыздар. Астагфируллах деп айтыңыздар. Анан экинчиси асалукал жанна, Алла Таала мен сенден жаннатыңды сурайм, жана дозоктон панаа тилейм. Демек кыргызчасы мындай: ла илаха иллаллах баарыбыз билебиз. Астагфируллах, Алла мени кечир. Бул биринчи бөлүмү. Экинчи бөлүмү: Аллах мага бейишти бер, дозоктон сакта. Аллах мага бейишти бер, дозоктон сакта. Аллах мага бейишти бер, дозоктон сакта. Рамазан айында эң көп ушул сөздү айткан киши эң көп ийгиликке жетүүчү киши. Эми урматтуу жамаат, ушул Рамазан айында анча-мынча орозо тууралуу суроолор болсо жооп бере кетели, колдон келишинче. Ассаламу алейкум устаз, мен 8-класстын окуучусумун. Мен намаз окубай эле орозо туттум. Ушул кандай болот? Айтып койсоңуз. Эми уулум 8-класста окуган балдарга намаз буйруйт. Намаз бул парз. Намаз бул жыл 12 ай өмүр бою күнүгө 5 маал парз. Ошондуктан намазды дагы окуңуз, орозону дагы кармаңыз. Орозо бир жылда 1 ай, ал дагы күндүзү бир аз тамак жебей коюу, Аллах Тааланын өкүмүн аткаруу. Орозо айынан көрөк бизге пайда болуу үчүн сиз мындай кылыңыз: тарави намазга барыңыз. Азыр тарави намазда сиз университетте окубайсыз, мектепте да окубайсыз. Жакын жерге мешитке барыңыз дагы ошол тарави намазда, эгер намазды үйрөнө элек болсоңуз, ошол жерден жыгылып туруп, эл менен кошо жыгылып тура берсеңиз, үйрөнүп кетесиз. Андан кийин бул намазды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол шариатын алып келген шариатында 10 жаштан балдарга үндөш керек. 10 жаш бала 4-класс болуп калабы, 6-класста мектепке кирсе, 10 жаш балага эмне кылыш керек? Үндөш керек. 12 жашта бала өзү кадимкидей намаз окуп калыш керек. Ассаламу алейкум. Мен жалгыз бой энемин. Рамазанда орозо битирип берейин дегем. Кандай кылсам болот? Туугандарым мага беришет, бирок алгым келбейт. Эми туугандарыңыз сизге бергидей, алардын көңүлүгө ошол нерсе сыйган болсо, сиз ошого демек татыктуусуз, туугандарыңыз берсе аны кайтарбаңыз, аны алып кое бериңиз. Анан эгерде өзүңүздүн бир аз колуңуздан бар болсо, ошол муфтият белгилеген деңгээлде канча сом болсо, бериңиз келсе бериңиз. Бирок эгер өзү муктаж болуп турса, жалгыз бой болсоңуз, балдарыңыз менен кыйналып турган болсоңуз, тескерисинче анда сизге элдер берсе жакшыраак болот. Мен ашказаным ооруп, башым ооруп, 4 күн орозо кармагандан кийин бүгүн чыдабай ачып алдым. Эми эмне болот? Фидиясын төлөп беремби?
Assalamu alaikum ustaz. Men ашказаным ооруп, башым ооруп, 4 күн ошол эле кайталанып калыптыр. Эми мындай кылыш керек да. Дары дармекти укол алып аткан болсо, же кандайдыр бир дары ичип аткан болсо, ошо саар зуурлуктан алдын ичип алыш керек, анан кечинде ичиш керек. Ошол жана оозунда чачканды, мурдуна тамызганды, тишке укол сайганды, жана башка кээ бир ошол адамдын орозосу ачылып калууга мүмкүн болгон нерселерден улак болуш керек. Тишти дагы ошол орозодон кийин чукутуш керек дегендей. Ал эми 4 күн кармаган болсоңуз, Алла Таала кабыл кылган болсун. Анан 5-күнү мына бүгүн 5-күнү ошол башыңыз ооруду, кече кыйналдыңыз, анда боло турган болсо, демек бүгүн көзүңүз жетпейт. Кечке чейин чыдашыңызга, башыңыз ооруп турат, кече кыйналдыңыз, анда эртең менен эле кармабай коюш керек болчу. Кийин ооруган себебинен кармабай калса, кийин бир күн гана эмне кыласыз? Кармап бересиз. Эгерде кармап алып туруп, эч кандай себепсиз башыңыз оорубай эле, кыйналгандыктан бир аз эле шылтоо менен ачып ийген болсо күндүзү, андай боло турган болсо, анда ошол күндү өзүнчө кармап бересиз. Андан бөлөк дагы 60 күн үзгүлтүксүз бир күн дагы ортодон каза кылбастан кармап бериш кафарат болуп калат. Ошондуктан орозодо адам өзүнүн ден соолугуна аябай карап, дарыланчу, лечение алчу учурларды ары бери эметип, жанагындай контролдоп, андан кийин орозону кармай башташ керек. Assalamu alaikum ustaz. Ayal kişi taravih namaz okuyanda tasbih aytsa bolобу? Же сөзсүз айтыш керекпи? Ayal kişi үйдө намаз окуса, үйдө таравih намаз окуйт, анан tasbih айтса болот. Бирок ичинен айтыш керек. Ичинен айтып, кадимкидей эле окуй берет. 2 рекет кылып окусаңыз деле болот, 20 рекетти 4 рекет кылып окусаңыз деле болот. Ар бир 4 рекеттен кийин tasbih айтылат. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. İçinizden aytasız. Assalamu alaikum. Men 32 yıldan beri götürülüyorum. Namaz okuyuyorum. Namaz okuyum. Ayr bir namaz ubagында жөтөлөм. Бирок токтобой эле окуй берем. Мурдумдан суу агат. Ошону арчыганга туура келет. Менин намазым кабыл болуп жатабы? Эми жөтөлгөндөн, мурун аккандан дарат сынбайт. Жана ал үзүр болсо, эми жөтөлбөй тура албасаңыз, бир намаздын убактычалык жөтөлбөй жүрө албасаңыз, ал сизге үзүр болот. Жөтөлүү менен намаз бузулбайт. Мурун аккандан дагы дарат сынбайт. Дарат качан нажас нерсе адамдын денесинен табигый жол менен же атайын бир эме менен чыгарылса, андан кийин сынат. Ошондуктан мурундан аккан нерсе, ооздан аккан нерсе, шилекей, эненин сүтү булар адал таза нерсе болот дагы. Мындай жиркеничтүү болгон менен нажас эмес да, таза нерсе. Ал кийимге жукса же агып кетсе, адамды дарасыз кылбайт же намазга жарабай калбайт. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Бир мешитке таравих намазына бара албай жатабыз. Ошол себептен хатмы Куран түшүрүү кандай болуп калат? Эми таравих намазына бара албай жатсаңыздар, өзүңүздөр ошол жерде жашаган жерде бөлмө болобу, таравих намазды окуй бериңиздер. Рамазан айында күнүгө 20 рекет кыска сүрөлөр менен болсо дагы таравих намаз окуу сүннөт. Ал эми катмы Куранга сөзсүз катышуу зарыл эмес. Шартыңыз болсо, мечит жакын болсо, анан кары болсо, ошол катмы Куранга ден соолугуңуз чыдаса, ал жерде 1 саат, 1,5 саат, кээ бир 3 саат окулат. Ошого чыдасын эме болсоңуз, шартыңыз туура келсе, барып окусаңыз өтө жакшы, катмы Куранга катышсаңыз. Ал эми кээ бир адамдар мындай да, ушул жерден баса белгилеп айтып коюш керек экен. Кээ бир карылар азыр 10 парадан окуйт. 10 пара деген сөз бир күндө 10 параны окуйт, экинчи күнү дагы 10 пара, үчүнчү күнү дагы 10 пара кылып 30 пара Куранды 3 күндө таравиде таң атканча чейин окуп
катым Куран түшүрүп коет да. Ошонун артында турган кишилер ошону мен катым Куранга катыштым, демек мындан ары анчалык зарыл эмес деп таравигеден барбай коет экен да. Бул өтө чоң күнөө болот. Мындайча айтканда сүннөттү таштоо күнөөсү болот. Андан көрө адам күнүгө кыска сүрө менен болсо дагы 20 рекет таравихе катышып, 29 күн, 30 күн таравих намазды окуган абзел. Зарыл нерсе, ошол сүннөт. Ал эми шартыңыз болсо катым Куранга катышасыз, шартыңыз болбосо ал жана жума намаздай, айт намаздай, же болбосо баягы 5 убак намаздай мындай зарыл нерсе эмес. Шартыңызга карайсыз. Ассаламу алейкум устаз. Начал держать. Ну эми бул жерде мен орозо кармай баштадым дейт. Окуу менен өтө кыйын болуп атат дейт. Окутуучу болуп иштейм дейт. Эми негизи окутуучу болуу, мугалим болуу бул анчалык кыйын иш эмес. Себеби азыркы күнү класстын ичинде күн салкын дегендей сиз кармай берсеңиз болот. Сизден дагы оор жумуш шахтада иштегендер, же өтө бир Пакистанда, азыр Арабияда 30 градустан ысык, ошол жактагылар дагы кармайт. Мындайча айтканда, сиздин жумушуңуз балдар менен болуп алаксып, тескерисинче убакыт тез өтөт. Эгерде сиз биринчи жолу кармап аткан болсоңуз, сизге баягындай адат эмес болсо, же болбосо балдарыңыздын суусу менен аябай ачууңуз келип, урушуп кагып, мындай бузуп алам деп корксоңуз, же болбосо ошондой бир жагдайлар болсо, анда орозо негизи ошон үчүн баарыбызга. Ким эмне иш жумуш кылат? Ал президентпи, ал молдобу, ал такси айдайбы, кандай жумуштун адам болбосун, ошого орозо парыз. Ошол жумушунда ошол сабырдуулукту үйрөнсүн, канээттүүлүктү үйрөнсүн, адамдар менен мамиле кылууну үйрөнсүн деген максатта да. Ошон үчүн орозодо баарыбыз баягы тамак жегенден, тыйылуудан сырткары дагы ошол ачуулануудан, бирөөлөргө жаман сүйлөөдөн, гайбат айтуудан, ушак айтуудан, жалган сүйлөөдөн дагы биз алыс болушубуз керек. Мен сизге кеңеш бере элем, ошол мугалим болсоңуз дагы, эгер баштаган болсоңуз аягына чыгыңыз. Ассаламу алейкум аялдар, таравих намазын 8 рекат окуса болот эми, же 20 рекат окуш шартпы дейт. Эми биздин мазхабта 20 рекат окуу сүннөт. 20 рекат окусун аялдар деле үйдө. Эгерде боюнда бар болсо, же баласы кыйнаса, же бир оорукчан болсо, кыскасы андай үзүрлүүлөр болсо 8 рекат окуса деле болот, же окубай койсо деле болот. Себеби оорукчан адамга таравих эмес, фарз намаз деле кыскартылат, же болбосо отуруп алып окуйт, сапарда болсо 4 рекатты 2 рекат кылып окуйт дегендей. Ал эми ден соолугу сак, саламат, үйдө жыргап, куунак жашап жаткан аялдарга деле, эркектерге деле 20 рекат таравих бизде сүннөт. Ассаламу алейкум устаз. Мени орозо битирди бир тууган иниме бергим келет. Ага айтпай эле берсем кандай болот? Орозо битирди, алып кой дебей эле. Берип койсоңуз болот, билдирбей деле. Негизи орозо битирди ошондой муктаж, чындап ошол нерсеге муктаж адамга бериш керек. Эгер иниңиз муктаж болсо, ошого берип койсоңуз деле болот. Ал эми зекетти, парз болгон нерселерди бир чоочун адамга, мындайча айтканда, сиз аларды же алар сизди багууга милдеттүү эмес адамдарга бериш керек болот. Ассаламу алейкум. Менин апам мурда ден соолугуна байланыштуу орозо кармай албайт болчу дейт. Анын жашы жеде элек балдарым тайынеме деп ниет кылып орозо кармап беришчү. Апам балдарыма акча берип коет эле. Ошол орозо кабыл болобу? Эми орозону баягы мындайда бир адам ойлошу мүмкүн, мен азыр орозо кармабай эле коеюн, ден соолугу таза, убактысы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Анан орозону убактысына атайын кармабай өткөрүп, андан кийин мен акча менен төлөп коем деп эмес атайын эмесе, анда күнөөкөр болуп калат. Себеби азыр сен кармаганга убактың бар, ден соолугуң бар, билесиң орозо парз экенин, ушундай бир тынчтыкта мусулман өлкөдө жашап жатасың дегендей. Ал эми алар акча менен төлөп, баягы фидия качан болот? Качан мисалы Союз убагында баягы оозун ачырып ийди,
mugallimler, Kuday jok dedi, adam maymıldan jaralgan dedi. Oşo bir kısımda je bu kebir musulman өлkөлөрдө ошол musulman emes өлкөлөрдө musulmanдарга кысым бар, роза кармабайт, мечитке бара албайт, намаз окубайт, сакал кое албайт, хижап менен жүрө албайт. Ошондой адамдар кандайдыр бир кысымдын айынан кармай албай калса же Союз учурундагыдай таптакыр онун кабары жок, коммунист болуп калган болсо, орозо эмне экенин билбесе, ошентип жүргөн анын өмүрү аягына чейин жетип калды. Анан каза болуп кетти. Же болбосо ошол өмүрүнүн аягында 3-4 жыл кармады, 30 жыл казам калып кетти деп, ошондой бир кандайдыр бир себептерден баягы кеч болуп калган учурда гана ошентип акча менен фидия берип, орозону өлгөн адамдын мал мүлкүдөн ошол нерсени мурасхорлорго бөлгөндөн мурун алып калып туруп, ошого жетим жесирлерге таркатып берип койсо, ошол фидия болуп эсептелет. Ал эми атайын, мисалы үчүн бир киши азыр 30 адамга ооз ачар кылсам, 30 соомага тие. Демек мен 30 күн орозо кармагандай болом деп туруп, 30 адамга ооз ачырып өзү орозо кармабай койсо ал күнөөкөр болот да. Ал кармоого милдеттүү дегендей. Ассаламу алейкум устаз. Орозо битир жөнүндө айтып коесузбу? Үйү жок туугандарыбызга берсек болот. Үйү жок туугандарыңыз, карызга батып калган туугандарыңыз, мусапырда жүргөн туугандарыңыз, эми ал мечитке алып барып жана садака эшикке салуу шарт эмес. Ар бир айылда өзү белгилүү эле бир 2-3 киши болот. Ошол күйөөсүнөн ажырап келген жетим балдары менен, же болбосо кыйналып калган, же бир акыл жагынан оорукчан, же бир картайып калган, үй жайы күйүп кеткен, кыскасы муктаж адамдар бар ар бир айылда. Эл журт чогулуп туруп эле ошого берип койсо болот. Же туугандар чогулуп туруп бир ошондой күйөөсү жок, же болбосо үйлөнө албай жүргөн 40 жашка чыгып калган жигиттер болот. Кандайдыр бир ден соолугу жол бербейт. Кыскасы ошого окшогон кыйналып жүргөн адамдарга берсе болот. Үйү жок болобу, үйү бар болобу, кыйналган адам болуш керек. Ассаламу алейкум. Таспихти оң колу менен тартылат десем жок, сол колу менен оң колуну берип тартылат деп жатат. Тартибин айтып коюң дейт. Негизи таспихти баягы мындай таспих бар го. Бул болгону бул эсепти белгилей турган бир шот гана. Бул сахабалар багында, пайгамбар заманында бул нерсе жок болчу. Мунун баягы электронныйлары чыкты. Кыскасы бул нерсе оң кол менен тартасызбы, сол кол менен тартасызбы, эки колдоп тартасызбы, тартпай коесузбу, ал маанилүү эмес. Таспих ал жанагы машинанын күзгүсүнө илип алып аны ыйык сезүү үчүн, же чонтоюна салып алып өзүнү такыба таксыр көрсөтүш үчүн, же бир алима салиха аял көрсөтүш үчүн нерсе эмес ал. Ал жөн гана 33 деген санды билдириш үчүн гана. Ошон үчүн ал эч кандай бир касиетке же бир исламга тиешеси жок эле нерсе. Мурда Союз убагында баягы магазиндерде баягы шоттор болот эле го, мод эсептеп. Ошодон айырмасы жок нерсе. Ошон үчүн бул таспих шариятта мынтип тарт, антип тарт, аны таштаба, анын үстүнө отуруп алба деген ыйыктык жок. Ама колуңузда эле мындай эмелер бар го, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Бу эң акыркысын кошпой койсоңуз 11. Ошону 1 2 3 кайрадан ушул жерге чейин кессеңиз 22 болот, кайрадан ушул жерге кессеңиз не болот? 33 болот. Мына тарта бересиз таспихти. Кол менен тарткан жакшы көрөм мен. Себеби бул колум менин кыяматка чейин барат. Ушул колдорум мени ушинтип эсептеп таспих тартыр да мага күбөлүк берет. Таспих бул жакта калат. Пластмасса ал. Ассаламу алейкум устаз. Орозо учурунда насыбай чексе оозу ачылабы? Жооп берип коюңуз. Ооба ачылып калат. Себеби ооз ачардан ооз ачылып калат, ал нерсе болбойт. Ассаламу алейкум устаз. Орозо кармап жатып беттен өпсө болобу? Эми жаш баланын эмесинин бетинен өп койсо, же баласынын бетинен өп койсо эчтеке болбойт. Ал эми шахват менен жанагындай адамды дөйлүктүрө турган нерселерден алыс болуш керек. Эгер дөйлүгү отуруп жанагы гусул болуп кала турган болсо, анда орозо бузулуп калат. Мен бир инсанды жакшы көрөм, бирок 15те элебиз, кыз жигит болуп жүргөндө туура болбойт деп айтылганы туурабы? Бирок чоңойгондо бирге болобуз деген ниет. Сиз 15те болсоңуз, азыр 15те болсоңуз не кыласыз?
Kitebinizди alасыз, дептериңизди аласыз, калемиңизди алып мектепте окуйсуз, мектепти бүтүрөсүз, андан кийин не кыласыз, жогорку жайга окуу жайга тапшырасыз, 25 жаштан өтүп, бир аз акча табасыз, андан кийин бутуңузга турасыз. Ошол мен ошо үйлөнсөм ушу калыңга ушу 25 миң сом, 20-30 миң сом бере алам деген деңгээлге зоболого жеткенден кийин анан ата-энеңизге не кыласыз, айтасыз, мен ушундай жеттим, бойго жеттим дейсиз. Анан алар кеңешет, анан сизге жеңелериңиз, эжелериңиз кыз издейт, жакшы жерден табат, анан таанышасыз, анан ал кыздын жеңеси келет, кошо анан сиз дагы жеңеңиз менен барып ошол таанышасыз, анан көп сүйлөшпөй дароо эле такташып, эки жакты сурашып, нике кыйып, молдого жакшынакай чапанды берип, анан той кылып, бир кой союп, досторуңуз менен той кыласыз. 15 жаштагы бала каяктагы кыз менен сүйлөшүү? 15 жаштагы бала азыр не кылыш керек? Окуш керек, билим алыш керек. Эртең ошо үйлөнгөндөн кийин талак эмне, аны багуу деген эмне, кулагына азан айттыруу деген, хайыз деген маселе бар. Ал жерде ата-энени багуу, аялдын укугу, эркектин укугу деген нерсе бар. Сүт оозунан кетип элек 15 жаштагы балага ким койду кыз менен сүйлөшкөнгө? Тобак. Ассаламу алейкум. Тахаджуд намаздан кийин багымдатты окуса болобу? Саат канчада тахаджуд окушум керек болот? Рахмат. Тахаджудду ошо саат 5те туруп атасыз, ошол Кыргызстан боюнча дээрлик 5те туруп, ошол тамак даярдаганга чейин 5:15ке чейин, 5:30га чейин тахаджуд намазы окуңуз. Анан 5:30дан 6га чейин саарлык жеп атасыз го? Саарлык жеп туруп, анан бир азан айтылып, ооз жабылат го. Ошо бир 10 мүнөт, 20 мүнөт өткөрүп туруп багымдатып окуй берсеңиз болот. Кыскасы, ошол саарлык тын убактысы бүтөт го. Азыр 6дан канча мүнөт өткөндө бүтүп атат го. 5:59дабы. Ошого чейин тахаджуд окуса, тахаджуд болуп эсептелет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Таравих таспихти үйдөн аял киши 3 жолу окуйбу же 1 жолу окуса боло береби? Негизи таспихти айтуунун убагы ошол эс алуу, истираха деп коет да. Мисалы үчүн 4 рекат намазы узун окудуңуз, буттарыңыз бир аз талып калды, себеби аял киши деле мисалы үчүн мен мындай Аллахка өтө жакын болоюн деп таравих намазды мисалы үчүн биринчи рекетте 4 сүрө окудуңуз, экинчи рекетте дагы 4 сүрө окудуңуз, баягы рекеттин узун кылуу үчүн, Аллахтын асында момун кул болуу үчүн. Анан үчүнчү рекетте дагы 4 сүрө, ошол эле билген сүрөңүздү 4-өөнү коштуңуз, 4-нчы рекетте дагы 4 сүрө коштуңуз. Кыскасы узун кылып окудуңуз, бир аз чарчап каласыз да. Анан отуруп алып, баягы таспихти бир эле жолу окусаңыз, анча сиз эс ала албайсыз. Ошон үчүн 3 жолу шашпай окуп, анан бир аз чай ичип, же бир аз неме кылып, башка нерсе менен алек болуп, зикир чалып, дуа кылып, анан экинчи 4 рекет окусаңыз деле болот. Бир жолу окусаңыз деле болот. Кыскасы, баягы эки намаздын ортосунда бир аз эс алуу үчүн ошо таспих айтылат. Ассаламу алейкум. Азыркы учурда ооз ачуунун көптөгөн түрлөрү чыгып жатат. Эң туурасы кандай болуп калат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер бир даана курма менен же бир урттам сүт менен же бир урттам ошол суу менен ооз ачырсаңар, ошол ооз ачырган адамдын соогун аласыңар деген. Демек, бул жерде 3 нерсе айтылып атат. Суу, курма, сүт. Демек, суу менен ооз ачса болот, бардык соктор менен, бардык напиткалар менен адал. Ошолор менен ооз ачса болот деген маселе келип чыгат. Экинчиси сүт. Сүт бул тамак түрүнө кирет. Бышырылып иче турган нерсе да. Айран, курут, сармай, ошо сүттүн азыктары жана башка бышырылган. Эмне эле казанга түшүп бышырылган болсо, ошо менен ооз ачса болот деген маселе келип чыгат. Ал эми курма болсо, курманын түрүнө бардык мөмө жемиштер кирет, бардык жашылча жемиштер кирет. Демек, жерден өсүп чыккан, өнүп чыккан курма менен дагы ооз ачылса болот. Демек, сиз баягы айылда айылдаштарыңызга, мечитте же үйдө туугандарыңызга кандай болсо дагы ошол ооз ачарга салым кошкон болсо, мисалы үчүн 10 досуңуз чогултуп туруп ооз ачтырып атасызбы, сиз салымыңыз кошулду, ошонун баарын соогун ала бересиз. Баягы сооп туруп 10го бөлүнүп кетпейсиз. Себеби ниетиңиз канча болсо, ошончо ниетиңизге жараша сооп ала бересиз. Эң жакшысы ошол суу, курма, ошол нерселерди жанагы ооз ачып аткан жерлерде таркатып койсоңуз деле, ошол эми көп чыгым эмес, бирок сооп ала бересиз.
Аллахтын казынасы кенен. Алла Тааланын казынасы ушунчалык чоң. Бардык адамдар, бардык периштелер өзүнүн акылына жараша миңдеген жылда бойдон акылына жеткенче нерсе сураса дагы Аллах Таала баарын берет. Алардын акылына сыйбаган, эсептей албаган, элестете албаган нерселерди дагы берет. Бирок Аллахтын казынасынан ошол океанга бир инени салып туруп чыгарганда канчалык суу нымдуулук чыкканчалык дагы Аллахтын казынасы азайып калбайт. Ошон үчүн Оозу ачарга бул жарышып кыла турган. Күнүгө Оозу ачар болсун, Оозу ачар кылам десеңиз, жанагы ошол жеңил желпи нерселер менен дагы кылдыра бериңиз. Аллах кабыл кылсын. Эми сөзсүз эле чоң мешитке 100 000 сомго кылдырыш шарт эмес. Себеби 100 000 сому бар адам 1000 сомун берди. Ал эми 1000 сому бар адам 10 сомуну берди, сообу бирдей эле. Себеби ар ким өзүнүн бардык мал мүлкүнүн кандайдыр бир процентini берип атат. Ошон үчүн Аллахтын асында көп аз деп бөлүнбөйт. Ыхласка жараша. Ким ыхлас менен аз береби, көп бир Аллах Таала кабыл кыла берет. Ассаламу алейкум устаз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Мен ашказанымда гастрит бар. Орозо кармасам ооруп калган. Эмне кылсам болот дейт. Эми медицина менен шарият өтө жакын нерсе, психология дагы. Ошон үчүн медицинада эгерде бул нерсе орозо кармаган, ошо сиздин жараатыңызга зыян болсо, күчүңүздү кетип калуусуна же болбосо ушул аябай бир коркунучтуу нерселерге алып келсе, доктурлар, ошол адилеттүү, чынчыл диндар доктур эгер кармабай туруңуз, жакшы болуп калсаңыз буюрса кармайсыз деп башка учурга жылдырса, же тынымсыз сиз 2 саат сайын же бир кечке чейин 3 жолу дары ичип турсаңыз, ансыз болбосо, анда кийинкиге жылдырып турсаңыз уруксат. Орозо сапардагы адамга, анан ооруп жаткан адамга, боюнда бар адамга ошол шартына жараша уруксат деген сөз кармабай койсо болот. Кармабай койсо болот деген сөз бул түбөлүк кутулду деген нерсе эмес. Эгерде адам өмүрүнүн аягына чейин шарты болуп, десолукка болуп же мусапыр үйүнө кайтып келип шарты болсо, ошону карма берет. Эгерде ошондой шарты болбой, андан ары адам каза болуп кете турган болсо, анда жанагындай фидия деген акчалай төлөмдөр ошол жерде орун ойнойт. Ассаламу алейкум уста, сиз Акыркөдө мешитте имам элеңиз, азыр башка жака кетип калдыңызбы? Ооба, мен Акыркөдө мешитте имам элем. Анан 16 жыл иштеп, 17 жыл иштептирмин. 2007ден баштап 24-жылга чейин. Анан өзүмдүн таптаган шакирттерим ушул жерде эле көз астыбызда Куран окуп, азан айтып жүргөн балдарга тапшырып берди. Мындайча айтканда, эс алуу өргүсүнө чыктым. Азыр эми ошол балдарды тарбиялап, бир аз медреседе, мечитте ушундай бир үгүт насаат иштер менен алекмин. Кудайыма шүгүр, 17 жыл чоң бир Акыркө деген аймактын имамы болдум. Эл ыраазы, өзүм баягындай эрким менен ошол жаштарга өткөрүп бердим. Өтө илимдүү, каары менден курч балдар имам азыр. Мен ошол эл агартуу үгүт насаат иштери менен алекмин. Устаз, орозо питир жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Буудайга канча, курмага канча? Азыр мен тагытаны эсимде жок, урматтуу тууган. Ошол муфтияттын сайттарында жана мешиттерде жазылып турат, сандыктарда. Буудайга канча, мейизи канча, курмага канча, арпага канча деп. Ассаламу алейкум устаз. Мен мектепте окуймун, 7-класста. Эжекелер таравих намазына барбагыла дейт, эмне кылайлы дейт. Эжекелер антип айтканга укугу жок. Эжекелер ошол мектеп убагында эгер сиз жума намазга деп же тарави намазга деп кетип калсаңыз, окуу калып кетсе, анда бир нерсе дегенге акысы бар. Эми тарави намаз бул азыр саат кечинде 8:30 башталып атат. 8:30 кичине мешиттерде жарым саат эле кыска окулат 9га чейин. Эми чоң мешиттерде кара аягындай катмы Куран менен болсо, анда 10 саат 10га чейин. Саат 8:30-дан 10га чейин 1 жарым саатка созулуп атат. Ошол. Мына ушун менен урматтуу жамаат, достор, туугандар, мусулмандар, орозо боюнча, Рамазан айы боюнча билгенибизче сиздер менен маектештик. Келерки эфирлерде кайрадан сиздер менен саламдашканга чейин сак саламат болуңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ата-энеңизди сыйлаңыздар. Мектепти жаштар көбүнчө суроо берди. Мектепти жакшы окуңуздар.
ошол эле учурда орозону да кармаңыздар. Бизге Алла Таала ушундай эркиндик берди. Дин эркиндиги, сөз эркиндиги, жашообуз тынч, курсагыбыз ток. Кыргыздын башына мынчалык эркиндик, мынчалык кененчилик, мынчалык бир жай жашоо, жакшы жашоо келген эмес өткөн доордо. Муну азыр келип отурат. Муну барктай билишибиз керек. Желегибиз бар. Айтмакчы бүгүн мырзалардын калпак күн экен, барыңыздарды ошол күн менен дагы куттуктап кетем. Биз го молдолор айрыкча ошол жыл 12 ай калпак кийебиз. Мени кээ бирлер ошол калпаксыз элестете албаса керек. Ошон үчүн калпакты бир күн эле эмес, дайым кийиңиздер. Аялдар жолук салыңыздар, аврет жериңиздерди жаап, Рамазанда Аллахтын асында таза ибадат кылууга барыбызга Аллах товфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.